канча деген адамдардын операциясын төлөп берип атабыз. Деген адамдарды кредиттерин төлөп берип атабыз. Бунун бардыгы факт менен. Сен эмне иш кылып койдуң мамлекет үчүн? Ошону айт. Кантип сен мени сындап атасың? Эмнеге сындай албайм? Сен мына бетиңе эле айтам, аферистсиң сен. Сен вылитый аферист да вот этачы. Сен элди алдап атасың, элдин акыркы акчаларын алып коюп атасың, бирок бирөөнө да акча берген жоксуң. Мен сага айтып атам, өзүң коргогонго духуң жетеби сен? Өзүң коргогонго. Духум жетет өзүм коргогонго. Сен мен менен разанат чыкканга даярсың да? Давай чыгабыз. Өлө сонун болот. Чыкканга макулсуз. Оода. Чыкканга макулсуздарбы? Макулмун. Siz mına erkeksiniz, siz küvösüz şu an. Men küvös. Ben sen meni razana çıkam. Siz küvösüz. Bırak, только mıycam çekinde peçatka giyip durup çıkağız. Şu bayağı Ringke çıkasları? Ringke çıkağız. Emsi koyun 12 milyon kayıtsı var. Bugün günde Veyskanga girip karasanız bolot. Anın hajayinleri kim? Основательler kim? İsrail, Amerika, Maşra Group degen dünyadagi eng kadırı barıqlуу işlegen bankların hajayinleri bular. То есть $10 biz altın menen bekitебиz. Ал деген stable coin болбойт да ал деген. Кайсыл жерден көрдүңүз stable coin долларга байланат деп? Кайсыл жерден көрдүңүз сиз? Кандай кайсы жерден көрдүңүз? DeFi деген эмне? DeFi деген мен билбейт экенмин аны. Элдин колунда бүгүнкү күндө 3,5 миллион гана токен бар тегерегинде. Анын 2 миллион 400 миң токенин биз элге бекер таркатып бергенбиз. 13 миллион доллар акча каяктан болуш керек? Мен сиз өзүңүз мага суроо берерин алды, өзүңүзгө суроо бербейсизби? Мен суроо берип атпайм ошо силерге ошондой акча жок да турабы деп. 13 миллион долларга менде эмнеден болуш керек? Жолдобек байке айтып атпайбы? Силер байбитке чыкпайсыңар деп ушинтип айттыңызбы? Жолдобек байке. Эгерде байбитке чыга турган болсок эмне кылат? Мындай криптовалютаны түшүнгөн адам буга албайт, муну албайт. Анткени еще плюс кроме булардын проекти эчтеке кылынган иш жоктон тышкары смарт контрагындагы жанагы өткөндө монетный двор деген функция бар. Эме VM менен чыккан Emsi коюндун өзүнүн блокчейнине обмен кылат. Ошону смарт контракт дейт. Ал 12 миллион добавка кошот турган эмес. Болгондо анын ордун алмаштырып коет. Болгон ошол. Койчу. Бирок мо именно ушуну айткан чыгарып коелду. Неге күлөт? Бул эмнени айтып атат азыр? Причем тут смарт обмен? контракт? Нет, это вообще другое. Биринчиден сиз айтып атасыз лохкоин деп. Ошол сүйлөгөн сөзүңүзгө жооп бере аласызбы? Мына жооп берем, лохкоин. Бетиңе эле айтам, лохкоин. Лохкоин деп биз баягы тифкоин чыккан кезде биз прикол кылып айтып койгонбуз да, что бүт мо аферистик жана мошенниктик токендердин баарын лохкоин деп атап коебуз. Кайрат байке, азыр сизге мен офистин директорун берейин. Бир да жаш бала жототпой. Бүгүнкү күндө бизде 40 жаштар канаты бар. Мен компаниядан 12 миң адамга айлык бердим. 12 миң адамга. Шек келдиби? Деп айтып берген. Шек келдиби? Мен сага берейин. Шек келтирип атасың сен. Анда бара заявление жаз. Бар жаз заявление. Тренериме автомашина подарка кылдым. Вапымды оңдоп бердим. Жолун акча бөлүп бердим. Көкбөр федерациясына акча бөлүп бердим. Мен айылымда 12 адам айлык алат. Ай сайын стабильный 10 миң сом айлык алат. Сен өзүң айылың үчүн эмне кылдың? Ошону айтчы мага. Өзүң айылың үчүн. Сырадин, салам алейкум. Кандайсың, жакшыбы? Саламат байке, кандайсың? Жеме конференция болуп аткан адамдар мененчи. Азыр сүйлөшө аласыңбы? Ооба. Убакыт барбы? Баштай берсек. Мен азыр тиги улам салып атканда, мен ошолор менен сүйлөшүп аткам, сиз чалып калбайсызбы? Бошоп калдың да, Сырадин? Тиги Кайрат байке мен көрдүңүзбү документтердин баардыгын? Көрдүм, бирок көбүнө түшүнгөн деле жокпуз да. Өзүң эле түшүндүрүп бербесең, устав дейт ары бери болуп атат. Анан Сырадин, бүгүн мен баягы эметтим да, бул кимди да чакырдым. Салам алейкум. Жолдобекти чакырдым. Мен Жолдобекти айтып атам. Жолдобек по факту суроолорду бер деп, урушмай жок, талашмай жок. По факту эмне суроолор болсо бер деп, анткени бул интервью берди, сен да баарын мыкты билесиң. Ошол жерден бир мындай кыска нуска жакшы бир маек кылсак деп чакырдым да. Анан баягы эле башында түшүндүрүп берсең, Emsi coin деген эмне, бул кандай өнүгүп атат, ар кандай эмне ойдо болгон адамдар болуп атат. Бул мисалы Жолдобектин оюнда бул элди алдап атат, жөн эле токен деп атат. Сен болсо бул чоң проект деп атасың. Ошону айтып кетсең, анан дагы суроолор болсо Жолдобек да берет жагыра. Ошо башын Emsi coin эмне? Ошондон баштайлы.
MCN coin бул 12 миллион количествосы менен чыккан. Количествосы 12 миллион, бүгүнкү күндө холдери 1,5 миллион. Кудай буюрса бул жакын арада биз stable coin кылабыз. Stable coin боюнча мен маалымат берип кеткем. Stable coin деген сөз бул туруктуу coin дегенди билдирет да. Stable coin ise бардыгы эле баягы USDT эмешет да. Именно stable coin бул USDT тезер депчи, баягы $1 нары же бери көтөрүлбөйт да. Чо кетип болду. Чото связь жакшы болбойт атат окшойт, э? Бизде мен эмедемин да, отелдемин азыр. Улантып берсең истедим. Анан кечээ ошо Жорөктүн эмелеринин баарын окудум. Тиги өзүнүн телеграмы бар экен да. Ошодо маалыматтардын баарын окуп аттам. Ошо Дубайга качып кетишти, Дубайга чыгып кетишти дейт. Ошол жөнүндө Жорөк маалымат берип болсузбу? Какта маалымат алдыңыз сиз Дубайга качып кеткен Жок, ал мага суроону бербей тур кое тур ал. Биринчи мен сага бердим го, эме MCN coin деген эмне, ошону толук айтчы, эчтеке угулбай калды. MCN coin деген түшүндүрүп бердим, азыр эле маалымат бердим. Жок, ошо угулбай калды, связь начар болуп. Stable coin деген бойдон жоголуп кеттиң, дальше угулбай калды. Ошону айтып берип койчу, пожалуйста. MC coin деген проект Кыргызстандан чыккан. Кипрде регистрация болгон. Документациялардын баарын Кайрат байкеге полный жөнөтүп бердим. Эмне проекттер, кандай проекттер, анын баарын эми бул жерден айтып бүткөнгө мага 5 саат убакыт керек да, Кайрат байке. Ал документтердин баары сиздин кол алдыңызда турат да. Анан именно кандай суроолор болсо, так суроолор болсо, ошол суроолорго жооп бергенге өтөйүн. MC coin 12 миллион количество бар. Бүгүнкү күндө Вейсканга кирип карасаңыз болот. Анын хозяиндери ким? Основательдери ким? Израиль, Америка, Маша Круп деген дүйнөдөгү эң кадыр барктуу иштеген банктардын хозяиндери булар. Ошолорго баары регистрация болгон. Кипрден регистрация болуп, Евросоюз стандартка жооп берет да. Евросоюздун лицензиясын алган криптовалюта. Центральная единственный криптовалюта, который MCN бүгүнкү күндө бүт платформанын негизинде иштеп аткан кезде да бүгүнкү күндөчү. Сен stable coin кылабыз деп атпайсыңбы? Кандай болуп кылынат, ошону айтып берчи. Жорөк байке, stable coin деген эмне болот? Stable coin деген бардыгы Жолдубек жазып алайынчы азыр, Stable coin Stable coin деген сөздүн мааниси бул туруктуу коин деген сөз. Мисалы азыр биз месторождение алганбыз, ошо месторождениянын алтындарын, документтердин баарын алып койдук. Аны дагы бүгүнкү күндө Кайрат байкеге жөнөтөйүн. Именно кайсыл месторождение алган? Бул жанагы 1000 геолог бар го Кайрат байке. Ошол 1000 геологияга запрос жөнөтүп аласыздар да. Жөнөтүп туруп билип аласыздар. Ошол документтер бир негизи жокпу? MCN coin кантип stable coin болот, ошону айтып берип койчу, пожалуйста. Чото жообун ала албайтам го. MC coin канткени stable coin болот. Мисалы азыр $10 чыккан кезде буга биз заключение беребиз. Урматтуу кыргызстандык, урматтуу MC coin мүчөлөрү, ошол жана биздин блокчейн ишинен кетет да, баардык нерсемиз түшөт. Бүгүнкү күндөн баштап MC coin туруктуу $10 позицияны кармайт. Эгерде MC coin түшүп кете турган болсо, анын расходтордун бардыгын биз төлөп беребиз. То есть $10 биз алтын менен бекитебиз. Мисалы 100 кг алтын менен $10 алып барып бекитебиз. Ошол алтындын өзүп турган 15% жылдык эмеси көтөрүп турган баасы ошол коинди $10 токендин баалуулугун кармап тура турган болуп эсептелинет да. Ошону stable coin деп атайт. Туруктуу. Эме бул $10 байланат, и болду $10 бойдон кетет да, өмүр бою туурабы? Жок, өмүр бою $10 болуп кетпейт. Мисалы 1 жылдык 15% алтын түшкөн баалуулугун кийинки жылы $15, аркы жылы $25, $30 болуп алтындын запасына карайбыз да. Ошол месторождениеге бардыгы Жолдобек менде бар. Документтер мен да сенин жөнөтүп Ал деген stable coin болбойт да, ал деген. Если сен кандайдыр бир активке байлаган болсоң, ал активдин баасы менен өсө турган болсо, ал stable coin эмес да. Stable coin деген сөз туруктуу, ошол мисалы долларга байланган да. Ал өмүр бою $1 бир барабар болуп турат. И сен активке деп атпайсыңбы? Активке болгондо получается это stable coin эмес да ал деген. Ал деген ошо кандайдыр бир активке байланган монета болуп калат да. Айырмасы ошондо. Бүгүнкү күндө USDT-ни ким контроль кылат? Причем тут USDT-ни ким контроль кылган? Мен сага обычный простой нерсени айтып атам. Эгерде сендикинде USDT болгон эме боло турган болсо, анда сеники ошол прям $1 менен барабар болуш керек да, туурабы? Биздики USDT-га байланбайт да. Жок, мырза, биздики эгерде алтынга сен stable coin кылсаң, $1 байланат. Причем тут USDT? USDT бөлөк криптовалюта болуп атпайбы ал? Токен болот. Мен да айтып коеюн. Жолдобек мырза, ушуну сизге жөнөтүп коеюн. Сиз кагаздардын баарын окуп чыксаңыз, биздин проектте кантип бул stable coin болот экен сизге жок, жөнөтүп ошону сен жооп берсең, экөөбүз сүйлөшүп атабыз го. Мен сага суроо берип атам. Сен суроого жооп берсең конкретно кантип stable coin болот бул? Если бул
Stable coin болуш үчүн анда ал долларга байланыш керек. А если кандайдыр бир проектке байланса, сен айтып атасың там месторожденияга что-нибудь там, анда ал stable coin болбойт. Ал проектке байланган токен болуп калат анда. Кайсыл жерден көрдүңүз stable coin долларга байланат деп? Кайсыл жерден көрдүңүз сиз? Кандай кайсы көрдүңүз? USDT Кайсыл жерде жазып турат? Stable coin болбогондо ал эмне? USDC ошо USDTлер сен айтып аткан USDT ал эмне? Мен сизге кыргызчасын түшүнүп берейинби? Ал эмне? Деген сөз турук. Мен айтып берейинби сизге? Мага жеме бересизби? Stable coin деген угалы. Coin деген кыргызча которгондо бул туруктуу coin деген сөз да. Жолдобек мырза. Жакалп айтып атам сизге. Бул туруктуу coin деген сөз. Stable coin деген кыргызча которуп коюнчу аттын названиясы. Бул туруктуу coin деген сөз. Анан? А мен сизге айтып атам, coin туруктуу coin болот деп айтып атам да мен сизге. Туруктуу coin болот деп айтып атам сизге. То есть $10 ылдый түшпөйт. $15 чыккандан кийин 1 жылдан $15 ылдый түшпөйт. Бул туруктуу coin болот деп мен сизге айттым да. Ошону stable coin дейт. Stable coin деген сөз, ал туруктуу coin деген сөз. Биздин USDT менен жана башка криптовалюталардын айырмачылыгы, бизди бул жыл сайын өсүп турат. Coin'ун баалуулугу жыл сайын өсүп турат. Ошону туруктуу coin кылып туруп биз элдерге айтып турганбыз, мынакей страховой компания, ушул страховой компания страховать этип берет coin'ду. $10 ылдый түшө турган болсо, ущербтин баарын биз төлөйбүз да элгечи. Ошо кыргызча айтканда бул туруктуу coin дегенди эле түшүндүрөт. Бул stable coin деген ал жерде документация жазылган эмес, бул долларга байланган деп. Дагы сурооңуз башка суроо болсо. Хорошо. А мисалчы DeFi деген эмне? DeFi деген мен билбейт экенмин аны. Анда эмнеге сайтта, мисалы өзүңөрдүн сайтыңарда coin бул DeFi деп жүрөт. Элдин жанагы заказ берип атасыңар го блогерлерге. Ошол жердин баарында DeFi бул DeFi платформа DeFi болот деп атпайбы? Жолдобек мырза, бул coinга жалаң гана менин тиешем жок. Бул coin'да бүгүнкү күндө 17 основатель бар. Ошондой эле Маша Круп, Израильдер, еврейлер, Кипрде регистрация өткөндөр адамдар бар. Мен coinга сиз мага берген сурооңузга мен жооп берейин. Алар DeFi, MeFi'ларга мен билбейм. Бул coin азыр эко проект болуп чыгып атат. Эко проект менен чыгып аткан себеби биз туризмге байлайбыз. Мисалы сиз Американы жаранып отурган болсоңуз, Кыргызстанга туризм. Исрадин токтосоң, сен жаңы эле алтынга байлайбыз деп өзүң го, кантип туризмге кайра барып байлайсың? Мен сизге айтып берейинби? Сиз азыр суроо бердиңиз го мага. Мен сурооңузду угасызбы аягына чейин? Мен сиз сүйлөп атканды угуп атам да до конца. Айта берсеңиз ошо кантип байланат? Балким 5-6 проектке байланаттыр. Ар кандай да ар тараптуу болуп кызыктуу болсо, мисалы алтынга, туризмге. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинен алтын алууга тыйым салган эмес. Мисалы биз 100 грамм алтын, мен мисал келтирип атам. Бул килограммдар менен мисал келтирип атам. Мисалы биз 100 грамм ошо coin'ден түшкөн акчага биз 100 грамм алтын сатып алабыз дагы. Ошол алтынды апарып банктын эмесине, ячейкасына салабыз. Ошол алтындын баалуулугуна банк бизге облигациянын акция берет. Ошол облигациянын акцияны биз апарып туруп coin'га байлайбыз да. coin'ун туруктуу кемесине байлайбыз. Coin'дун туруктуу позициясына байлайбыз. Бунун облигация акция алтынга биз эмне чыгарабыз? Алтынга биз облигация менен акция чыгарабыз. Ошол облигация акциясын coin'га байлап коет, и всё. Ошо менен туруктуулук сакталат деп атасыз да ошо coin'ден. То есть эгерде мисалы Кайрат байке $10 ылдый түшүп кетсе, биз coin'ди биз сатып алабыз. То есть биз убытка көрөбүз. А кымбаттап кетсе биз пайдасын көрөбүз. Болгондо биз туруктуу $10 позициясын кармап беребиз. Анан кийин бир жылда алтын 15% өсөт. Ар мисалы азыр алтындын жылдык статистикасын карасаңыз, 1971-жылдан баштап алтын бүгүнкү күнгө чейин $2400. Бир унцию $1 менен башталган алтын, $2,5 менен башталган. Бүгүнкү күндө бир унция алтын $2,500. То есть бул алтын эч качан түшпөйт. Алтын дайыма көтөрүлүп турат да, бул түшүп кетиш нереально. Ошол алтындын көтөрүлүп тураткан 15%-ин алабыз дагы, ушул coin'га stable coin кылып киргизебиз. Андан тышкарына биз менин кол колумда документациялардын баары турат. Бүгүн да мен аны да сизге жөнөтүп коем. Именно бизнес пландар боюнча coin эмне бизнестерге байланат, эмнелерге байланат, бүт баары ушул жакта. Мен бунун баарын азыр сизге окуп айтып бере албайм да, жетишпейм да. Жешу бир көп таракка түшүндүк, байланат экен ошол coin'ы. Мисалы бунун coin'да ичинде программаларга мен көп программаларга жооп бере албайм, потому что программисттер иштейт. Мен даже анча-мынча терминдерди билбейм да, именно программисттин терминдерин мен түшүнбөйм көпчүлүгүн. Программисттер кимдер? Программисттер азыр Вьетнам, Таиланд и Сингапур, Америка мамлекетинин программисттери кылып атат да. Бул коммерческий тайна. Ошол кечээ мен эмеге жөнөтүп койгом, Кайрат байке жөнөтүп койгом, ошол жакта ачып окусаңыз болот. Баары ошонун ичинде бар, документациянын ичинде бар.
Не типа группа же кандай же мындай эле компанияга заказ бергенсиңерби? Жок, компаниянын аттары жазылган, даректери жазылган, келишимдерге колдору коюлган, бар хаятта экенде бар. Жана эмен айтып атты эле го өткөндө эле директ ИО менен анан беркиси ким эле? Финка ИО эле ошол экөөбү? Который айтылып атпады эле типа ушулар бизге укмуш блокчейн жасайт деп. Жана сиз эмнени айтып атасыз, мен түшүнгөн жокмун. Именно блокчейн боюнча документацияны жөнөтүп койдум. Ошакты бир карап чыксаңыз. Сиз айткан сияқты блокчейн жасалып атат, декабрдын ушул жылдын аягына чейин жасалып бүтүп, өзүңөр платформа ошол иштеп баштайт да. Ооба, вторник күнү тестовый болот, экинчи тестовый болот. Биздин блокчейн айырмачылыгы Космостон Solanaдан караганда лучшерак версия чыгат. Мисалы, биткоин первый поколение болсо, эфириум 2,5 3 поколение болсо, биздин блокчейн бул 5 поколение. То есть 5 поколениедеги блокчейн бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча жок бул блокчейн. Бул дагы 20 жылдан кийин чыгышы мүмкүн да. Анан ошону биз азыр чет мамлекеттеги кесиптештер менен сүйлөштүк. Кудай мисалы жакында келет это келаткан айдын 15-нен 20-сына чейин келет. Кыргызстанга Драспортода биздин жыйын өтөт. Ал жака биздин премьер-министр чакырып атабыз, мэрлерди, губернаторлорду, өкмөт баштарын чакырып атабыз. Маалымат беребиз. Мисалы могу силер блокчейнди алгандан кийинчи тигилер чыгарып берет да. Дальше поддержканы ким кылат? Дальше поддержканы ошол ичиндеги мисалы азыр партнерлор биз менен келишимче атат. Эгерде биз ошол блокчейнге 100% токендин 35% киргенде тыйынын биз алайын деп сүйлөшүп атат. Калган 75% силерге берейли. То есть эгерде биз ал жака токен киргизсек, мисалы өзүбүздүн экинчи проект бар, экинчи проект бул биткоин боюнча. Ошол биткоиндин обеспечениясы да алтын менен болот. Ошол коинду киргизген акта бир 5 миллиард менен чыгарабыз. Первый тираж 5 миллиард менен чыгарабыз. Ал уже биткоин бүгүнкү күндө Америка мамлекети чыгарат да. 5 миллиард не? 5 миллиард коин чыгарабыз. Именно стейбл коин, USDT менен байлап чыгарабыз, доллар менен байлап чыгарабыз. Сиз айтып аткан ушул проект, биздин ушул проекттин ичинде. Мен окуп берип койсом болобу? Уруксат берсеңиз. Болот, конечно. Так, почему токен биткоин обеспечен золотом? На протяжении тысячелетий золото был основным средством сбережения. Этот материал видел взлеты и нападения сот империй, городов государства. То есть могул жерде и именно могу алтындын боюнча кандай түшкөн, эмне болуп түшкөндөрдүн проекттердин бар ичинде бар да. Азыр мен сизге ссылка менен жөнөтөйүн. Ошону ачып койсоңуздар болот. Ана окуп кошуп кетели ушул жерден анан. Ушул жерден окуп туруп азыр мен ошолордун баарын жөнөтүп коеюнчу казыр Хаят байке 1 минутта. Дорожный картаны жөнөтөйүн, именно жолдобек байке сурап аткан эмелерди жөнөтөйүн. Так, азыр биринчи кетип атат. Так, слайд. Так, размещение стейблкоин кетти, технологический. Так, дорожный картаны Ошондо кетип атат. стейблкоингар ал бөлөк болуп атабы? Бөлөк токен. Экинчи стейблкоин это биткоин бөлөк эмес. Именно ошол биздин дагы MC коинда стейблкоин болот. Стейблкоин айтпам жаңы эле. Бул кыргыз айтканда туруктуу коин деген эле түшүнүлөт. Ладно, но кийинки чыгарган стейблкоинин это другой токен болуп атат да, туурабы мисалы? Ал биткоин, аны биз чыгарбайбыз. Жолдок байке, аны эмес чыгарат, Америка чыгарат. Ага биздин тиешеси жок. Эмне болгон Америка? Бирок биздин блокчейн менен чыгарат да. MC коинин блокчейн менен чыгарат. Мен сизге жөнөтүп коюм, ачсаңыз Хаят байке. Көрүнүп атат азыр. Маекти улантып берсек ата буякта азыр. Барын карап көрүңүзчү. Жан отуруңуз аны. Сиз Жолдобектин номери бар эмес белесиз? Ошакка да жөнөтүп коесузбу, ошактан ачып караганга. Азыр карайлы ошо. Биз баягы түз эфир эме запись кылып атканда эметип калып атам да. Менден номер өчүп калыптыр эле. Жазып койсоңуз сиз. Албай калдым. Жолдобек мырза жазып койсоңуз. Эми мен сизге келиңиз маалымат берип коеюн. Стоимость туристских унций золота в доллар США. 1792 жылы 19,3, 1834 жылы 20,67, 1944 жылы 35, 1971 жылы мына ушул жерден башталган скачок 32, 1973 жылы 42,22, 1974 жылы 195, 1978 жылы 200. Алтынга байлайбыз деп атпайбы? Анан Ошо менен баягы 5 ростун айтып берип атам, документация менен канткенде биздин токен 1000 долларга чыгат, канткенде 10 000 доллар чыгат. Мен документ жооп берип атпаймынбы азыр? алтын менен байлап түшүнгөнүм боюнча, алтын менен байлап чыгарган атасыздарбы ошондо? Алтын өскөн сайын силердин дагы токен өсөт деп атасыздар, э? мисалы алтынга байлаш үчүн насколько мен билгени, мисалы ошол силердин резервте ошончо акча болуш керек да. Мисалы азыр ошондо получается азыр мисалы если мисалы силер байлайбыз деп атпайсыңарбы алтынга. Анда силерде хотя бы
13 миллион долларга алтын болуш керек да. Бүгүнкү күндө биздин бүгүнкү күн ашык төр деген өзүбүздүн алтыныбыз бар. Лицензиясы бизге тийген ошо биздин жана партнер компанияларга. Ошол ашык төрдөн чыккан алтындын 15% биздики. Анын да документи менин кол алдымда. Буга азыр Мингеологияга тапшырма эмеге заявка таштап койсоң. Жок, ошондо силерде 13 миллион долларга прям азыр алтын барбы? Азыр 13 миллион алтыныбыз жок. Анан кантип алтынга байлайсыңар? Если 13 ровно болуш керек да, ошо байланат деген бу ровно болот да. Же 100 сомго алтын алып алып туруп миллион сомдук токенге байлап коесуңарбы? Жок. Мисалы, алтындын бүгүнкү күндө эмскоин туруктуу позициясын $1 кармаш үчүн бүгүнкү күндө $1 кармаш үчүн 12 миллион доллар акча керек бизге. А бүгүнкү күндө эмскоин 12 миллион количеството Жолдобек байке элге чыккан эмес. Элдин колунда бүгүнкү күндө 3,5 миллион гана токен бар тегерегинде. Анын 2 миллион 400 миң токенин биз элге бекер таркатып бергенбиз. Ал боюнча меники документациялар бар. Ар бир адамдын фамилия, имя, отчествосы, телефон номери өздөрү кол коюп берип туруп алган. То есть биз 12 миң адамга 7,500 адамга айлык бергенбиз. 10 миң сомдон. Алардын да кол документтери менин кол алдымда. Андан тышкары 66 токенден 7,855 кишиге чейин. Азыр. То есть Азыр мен жооп берип суроо берип коеюн ушул жерден. Получается, азыр силерде 13 миллион доллар жок. Жок деди го. Жок. 13 миллион долларлык алтын дагы жок. Жок деди го, жок. Жок, Жолдобек байке сиз түшүнбөй. Жок, 13 миллион доллар жок. Алтын вообще ала элексиңер да азыр. Алтын жок да 13 миллион долларлык. Жок, азыр алтын ала элек да булар. Бирок иштеп атат деп атат. Азыр эми башталат деп атат да. Тура акча дагы жок. Туурабы? То есть 13 миллион долларлык хорошо, 13 миллион доллар деген акча жок, туурабы? Мен сизге 13 миллион доллар бар деп акчамды айттым беле. Жок, мен суроо берип атам, ошол жок, туурабы? 13 миллион доллар акча жок. Мен сизге жок 13 миллион доллар акчам бар деп сөз кылдым беле. Жок, суроо берип атам мен, ошондой акча жок деп, туурабы? 13 миллион доллар акча каяктан болуш керек? Мен өзүңүз мага суроо берердин алдында өзүңүзгө суроо бербейсизби? Мен суроо берип атпайм ошо силерге, ошондой акча жок да, туурабы деп. 13 миллион долларга менде эмнеден болуш керек? Мен таңалып Жок, мындай эле жооп берсеңер, ооба 13 миллион доллар бар же болбосо ооба 13 миллион доллар жок деп айтсаңар, если жок болсо. 13 миллион доллар бизде жок. Жок. Анда 13 миллион долларлык алтын барбы азыр? Алтын да жок. 13 миллион доллар алтын да жок. Мен сизге айтпадым. Анан алтын жок болсо силер кантип азыр алтынга байлагантасыңар? Мен сизге айтып атам, биз ашык төр деген месторожденияны алдык алдык. деп. Лицензиясы бүгүнкү күндө биздин колубузда. Ошонун ичинде 13 миллион долларлык алтын барбы? Мен сизге айтып берип атам, анын ичиндеги 15% алтын бизге тиешелүү алтын болот. Ошол алтынды казып чыккан биздин долядагы алтынды Национальный банк, мисалы, мен сизге пример келип атат. Мен пример келтирип берип атам, банкка барып коебуз. Банкка как гарантированный залог болуп турат. Ошол банк бизге облигациядан акча чыгарып берет. Ошол облигация менен акция менен биз токенди байлайбыз да. Кантип? Алтын менен байлайбыз. Облигация менен. Сен получается даже токенди алтынга байлабай калып атпайсыңбы? Сен аны облигацияга байлап коюп атпайсыңбы? Облигация деген сөз эмне экенин билесизби сиз? Жок, мен билем, ал долговой обязательство деп, долговой, акча долгка алганды түшүндүрөт. Аны мен билемби, билбеймби айырмасы жок, бирок бул жерде мен айтып атпаймынбы? Токен получается прямой алтынга байланбай калып атпайбы? Силер облигацияга байлап коюп атасыңар. Хорошо. Мынакей, менин кол алдымда азыр 1 карам алтын бар. Бул 1 карам алтынга лондонский биржа буга баалуулук бербесе, бул алтын металлды эч ким албайт. Бизден бүгүнкү Кыргыз мамлекетинен чыгып аткан алтындын бардыгы лондонский биржадан каттоодон өтөт. Мисалы жанагы алтында слитка барго. Жок, анын несин айтып атасыңар, мен түшүнгөн жокмун. Аны эмнеге айтып атасыңар? Мен сизге түшүндүрүп берип коеюнбу, сиз түшүнбөй атасыз. Облигация эмне экенин түшүнбөй атасыз, акция эмне экенин түшүнбөй Причем тут облигация, акция, причем тут? Сен айтып атпайсыңбы? Токенди алтынга байлайбыз деп. А бирок мен токенди алтынга байлагыдай, сенде ошол 13 миллион долларлык алтын барбы десем жок деп атасың. Хорошо, жок болсо анда ошончо акча барбы десем аны да жок деп атасың. Анан сен кантип байлайсың? Вот айтчы мага. Мага айтып берип койчу, кантип байлайсың? Же Кайрат байке айтып берип койчу, кантип байлайсың? 13 миллион доллар деген цифраны каттан алдыңыз. Эмне үчүн 13 миллион акча биз токенди байлаш керек? Сизге суроо берейинчи. Анткени сенин бир токениң 1 доллар канча бир цент туруп атат да. Ошону 12 миллион общий количество эмиссия көбөйтсөң 12 миллион доллар чыгат. И демек сен чтобы азыркы бүгүнкү күндөн
баасынан старт алып стейбл коин кылам, дальше ушул бойдон поддержка кылып кетем десең, бүгүнкү күндөн $10 унутуп коелу да $1 айталы. Бирок ошондой болуш үчүн бүгүн сенин колуңда $13 миллион алтын болуш керек да. Же акча болуш керек, туурабы? Бул да туура. Сен минте албайсың да, мисалы там 1000 штука алтынды байлап коюп эле, 1000 штуктун акчасын, например, $1000 алтын алып келип туруп, 1000 штугуна байлап коюлу, вот биздики байлануу деген болбойт да ал. Туурабы? Ben hem жооп берип коеюнбу? Жооп берип коюңуз, вот, биз сиз суроо бердиңиз. Эми угалы жоңуз да. Мен сизге МСНди бүгүн алтынга байлайбыз деп айттымбы сизге? Жаңы эле айттың го. Кайратбек айтты? Бүгүн байлайбыз деп айттым. Жо, алдыда пландарыңыз бар деди. байлайбыз Алдыда деп пландарыңыз бар турбайбы? Ошону алып атабыз, аракет кылып атабыз деди да. Жок, ошо. Хорошо. Андан тышкары сиз 13 миллион деген количествону бүгүнкү күндө эмненин негизинен алып атасыз? Мен айтып бердим, 12 миллион количество чыккан да бул. Бул 12 миллион количество чыккан. Макул эми ар жакта какой-то 1 миллион разница экен. Макул, $12 миллион барбы азыр? Сиз суроо бердиңизби? Аягына чейин угасызча Кайратбек эме, ушунда отура беришиң керек. Суроо берип атпайсыңарбы силер? Жооп бербейчи, анан мен ошол суроо. Мели, жок. Сиз аягына чейин Жоңуз мырза, сизге кезек сизде. Мен унчукпай турайын, жооп берсин мейли. Бизде 12 миллион количество токен чыккан. Промикадан 3,5 миллион бүгүн оборотту. Анын 2 миллион 400 миң токенин Кыргызстандын элине биз бекер таркатып бергенбиз. Биз Мекси биржа бүгүнкү күндө бул дүйнөлүк биржа. Аны Инбус алды, Орус алды, аны эч ким билбейт. Бул биржада ар ким торговля кылат да. Биздин токен ошол жака чейин чыгып кетти. Биздин стратегияда планды айтып берип атам. Биздин өзүбүздүн месторождение алтыныбыз бар. Америкалык компания менен. Ошол жактан казылган алтындын 15% облигация акциясы биздики болот. То есть ошол алтын биздики болот. Ошол алтынга биз ошол алтынды алып чыгып барып туруп банкка коюп, ошол банк бизге заключение чыгарып берет. Булардын банкта бүгүнкү күндө 1 тонна алтыны бар деп. Ал ошол заключениянын негизинде лондонский биржа менен келишим түзүп туруп, биз EMS коюну стейбл коин кылып туруп, туруктуу банк менен келишим түзүп туруп, банк айтат: "Мен баланча деген EMS коинга биз жоопкерчилик ала алабыз." Бул EMS коинун $1 ылдый чыгып кете турган болсо, акчанын шөрпүн биз төлөп беребиз деп туруп, банк ага жоопкерчилик алат. Неге дегенде банкта биздин 1 тонна алтын. Ошонун негизинде банк өзүнө жоопкерчилик алат. Биз EMS коин криптовалюта, компания страховать этебиз. Ошол страховать эткенде EMS коинин өзүнүн акчаларын төлөп туруш керек, жылдык акчаларын. Ошонун бардыгын алтындын эзебинде төлөп туруп, туруктуу пайыздан кармата турган стейбл коин кылабыз деп мен түшүндүрүп бердим го атпайке. Эми бул алдыда кылынат турган иш экен да, алдыда кылынат турган иш да, түшүнгөнүңүз боюнча. Ошондой планыңыздар бар. Мен документация менен сүйлөп берип атам да. Кайсылына кылат, эмне болуп кылынат, проект барбы, жокпу, бул жөн эле цифрабы деп ошону баарын айтып берип атам да мен сизге. Анан холдер боюнча бүгүн эртең стейбл коин кылат деп аны эч ким айткан жок да. Бүгүн эртең деген жерим жок да. Азыр биз Кудайым буйрса мынаки Жолдобек байке айтып атпайбы? Силер Байбитке чыкпайсыңар деп түшүнтүп айттыңызбы? Жолдобек байке. Эгерде Байбитке чыга турган болсок эмне болот? Эми андан мурун бир суроо берейинчи. 1 миллион, 1,5 миллион холдериңер бар да, туурабы? Жок, суроого жооп берип коюңуз да. Байбитке чыксаң эмне болот? Чат да. Чыксам эмне болмок эле? Ал жагы эмне болмок? Жок, сиз ал жерде эчтеке болбойт. Ал бирок эчтеке өзгөртпөйт. По сути ал эчтеке өзгөртпөйт. Мисалы Binance'та деле хамстер комбат жүрбөйбү? Туурабы? Башкасы деле жүрбөйбү? И это эчтеке өзгөртпөйт. Хоть Binance'га чыккыла, эч нерсе өзгөрбөйт. Себеп мисалы любой токен болгондон кийин анын конкретный проект болуш керек. Ушу күнгө чейин кылынган иш болуш керек. Булар башында GameFi дешти, ну то есть оюн и децентрализованный, там блокчейнге связанный. Андан кийин DeFi дешти, анан эми алтынга байланат дейт, туризмге байланат дейт. Непонятно, булардын максаты белгисиз. То блокчейн болобуз дейт, то ар бир нерсени төлөгөн нерсе болобуз дейт. То есть өзүлөр билбейт да, чачыранды. Анан бир еврейлер бар дейт, не знаю. Анан эми хоть макул чыга бергиле, хоть Binance'га чыккыла да, эчтеке өзгөрбөйт. Мындай криптовалютаны түшүнгөн адам буга албайт, муну албайт. Анткени еще плюс кроме булардын проекти эчтеке кылынган иш жоктон тышкары смарт контрагындагы жанагы өткөндө монетный двор деген функция бар. Аны көргөндө элдин бар бул ханипот турбайбы дейт сразу эле. О ханипот это скам токен да. Сразу ошентет да.
Монетный двор эмне түшүндүрүп кетпейсизби? Монетный двор это когда даже 12 миллион это ограничение эмес, это каалашынча чыгара берсе болот да. Ошого смарт-контракт уруксат берет. Анткени функция кошулуп калган чыгып атканда. Ушуга жооп берип коесузбу? Шырайдин мырза. Монетный двор Азыр сиз мынтип айттыңыз. Сиз азыр мынтип айттыңыз да. Сиздин эмеңизге суроо жооп кылып дебат кылып, бири-бирибизди сыйлашып дебат кылайлы. Кайрат аке кандай дейсиз? Тура колдойбуз. Биз айтпадык, Толугу менен деп мен аткылалы. колдойм. Эми угалы жоңуз Эмс коин 12 миллион количестводан дагы эмс коин чыгара алган бизде мүмкүнчүлүк барбы деп ойлойсузбу? Бар. Функция бар, потому что. Хорошо. Функция, минт функциясы бар. Хорошо. Ошол функцияны сиз далилдеп бере аласызбы? Эмненин негизинде биз 12 миллион количестводагы эмсени чыгара алабыз? Бул блокчейнге байланганда, веб-2 блокчейнге байланганда Binance. Азыр. Чыгап берем. Андай жокпу, сиздин немеде? Кайрат байке, бул дүйнөнүн тарыхында болгон эмес, и болбойт дагы бул. Потому что блокчейн башка бир да информацияны ага, эгерде мисалы эфирум 100 миллион количестводагы эфирум бүгүнкү күндө 500 миллион количество болуп кете турган болсо, токенин баалуу болобу? Биткоин 21 миллион количествон. Агада блокчейнде токен чыгара албайт, эч качан биткоин чыкпайт да уже. Бул бир жолу блокчейнге чыккан кезде кайра чыга албайт да эч качан. Бир эле суроо берип коеюнбу, бир эле. Эфирум 100 миллион количество и дальше чыкпайбы? Мен сизге пример кылып, эфирум бир блокчейнге чыккан криптовалюта, кайра ошол блокчейн менен дагы чыга алабы ошондой криптовалюта? Жок, мен сизге суроо берип атам. Эфирум 100 миллион деп айтып өтүп кеттиңиз, ошого суроо берейин. Эфирум 100 миллион и башка чыкпайбы? Мен сизге пример кылып туруп 100 миллион. Хорошо. Ну, ошол башка дальше чыкпайбы? Эфирум чыкпайт башка. Мына бул жерден көрүңүз. 120 миллион азыркы учурда. Эфирум. Мен сизге Макул. Но просто мен айтып берип атам, что 120 миллион. Эфирумдун основной задачасы мунуку эмес, эмиссиясы ограниченный эмес да. Болгону гана бул каждый раз көбөйүп кете берет. Майнинг фермалар аркылуу. Азыр бирок майнинг ферма эмес, булар то есть proof of stake аттуу технология түшкөн, что стейкинг кылган үчүн гана чыгып кете берет да. Но бирок мунун кайра артынан каждый транзакция кылган сайын сжигание болуп кете берет. И ошого бул баягы 120 миллион менен эле же болбосо ошол определенный количествонун ортосунда жүрө берет да. То есть бул эмсикоин боюнча монетный двор деп. Монетный двор это бар. То есть бул жерден Исрадин бул жөнүндө маалымат жок деген сөз да. Все. Просто жанагы эмени айтып кеттим да. Сен эфирумду то есть пример кылдың, мен ошону айтып атам. 100 миллион деп айтып атасың, ал 100 миллион эмес, 120 миллион азыркы учурда. И плюс ал дальше даже может быть чыгып кете берет. Главный, чтобы анын артынан кайра сжигание болуп кете бериш керек да өзүнүкү. Анын функциясы ошондой. Биткоинден үчүн чыга алабы? Кайрат эми жолой. Биткоин айтпайт. Потому что биткоин изначально протоколунда жазылган, что 21 миллион болот, и все болду. И ошону дальнейшем каждый раз майнит этишет, и майнит эткен сайын аны чыгарышат. И плюс, чтобы аны бир эле жылда майнит этип салбаш үчүн, каждый 4 жыл сайын халвинг болот. То есть вознаграждениени 2ге бөлүп жүрүп отурат да. Азыр мисалы былтыр 6 болчу. Бир если блок тапсаңыз 6 биткоин берчү, азыр уже 3,5 биткоин, 3,5 берип калды да. То есть халвинг болду да. То есть вознаграждение каждый раз кыскарып кете берет. И ушинтип жүрүп отуруп общий количество 21 миллионду 2140-жылы чыгарышат. Бюджет аяктайт. Аяктайт да ошондо. Азыр мен могу эмеден функциядан эле. Как его? Көргөзүп бере калайын азыр. Сиз эмс коин чыгарып бере аласызбы бизге 12 миллион? Аны именно ким создатель жанагы деплой изначально кылган кошелек аркылуу ошол адам кайра дагы кыла алат да. Ошондой функция силердин токендин ичинде бар. Сиз бул информация кайдан билесиз? Мына азыр көргөзүп берейин деп атпаймынбы? Негизи андай жокпу, Исайдин мырза? Биз бул жактан кичине түшүнбөй кетип атабыз. Дүйнөнүн мындай да. Кайрат аке, сизге бир аз криптовалюта боюнча сизде бир аз маалымат жогорак да. Мисалы, бумажный акча менен криптовалютанын баалуулугу эмне болуп калды? Эмне үчүн элдин баары биткоинге ишенбейт? Потому что биткоин 21 миллион количество мындан ары чыкпайт. То есть сжигание болот. Жанагы сыр сөздөрүн унутуп калат. Мисалы, ошентип биткоин жок болуп кете берет. Наоборот, бул 21 миллион көбөйбөйт. Криптовалютанын эмне үчүн артыкчылыгы бар? Потому что криптовалютада ограничение бар. Мисалы 40 миллион чыкпайт. Криптовалюта эмессиңер да. Бизди бүгүн токенбиз. Эгерде өзүбүздүн блокчейнибиз боло турган болсо, биз коинге айланабыз. Туура айттымбы, Жолдобек байке, кандай дейсиз? Ошол мен да ошол окуган боюнча токен экенсиңер, бирок блокчейнге чыккан кезде өзүңөр валь эме коин болот экенсиңер, тыйын болосуңар да?
туура, биз өзүбүз ошон үчүн блокчейн чыгарып атабыз да, коин болойлу деп. Бул жаңы жылдын аягына чейин, ушул жылдын аягына чейин чыгабыз деп атасыздар, блокчейнге Кудай мурса. Биздин келишим 3 айга эле түзүлүп калган. Ошол жаңы жылдын 31-inde бүтүш керек. Мүмкүн жарым ай же 1 ай нары бери жылып калышы мүмкүн. Эми бул технический болуп калышы мүмкүн да. А так биздин келишимде 3 айга түшкөнбүз. 3 айда бул жаңы жылда күнү бүтөт. Экинчи тести биринчи күнү сынак. Түшүнүктүү. Жолдок мырза да. Неме смарт контракт жөнүндө маалымат жокпу? Смарт менде жок маалымат. Вот и поэтому билбейсиңер да. Ал эмне спорт контракт? Смарт контракт деген эми смарт контракт жазасыз, смарт контрактты жазып туруп деплой кылганда ошол сиз количествосын указывать этип коесуз. Там, 12 миллион. И жазып туруп ошону деплой кылгандан кийин всё болду, чыгып калат. Ошол смарт контракт как токен катары колдонулат. То есть токен это отдельный эмес, смарт контракт это есть токен. Ошол мындай паспорт, да? Не, это как кандай айтсак, мисалы, это программа, да, программный код. Программный код ушу токен Да, да. Ошондо сиз көргөнсүзбү? Баягыда жаңы монетный двор бар экен, көп Азыр ошондо көрүп атасызбы? ошо немеге кирип эметейин десем уже азыр. Айсарадин мырза, сиз айтып атасыз, андай болгон эмес, болбойт дагы деп. Жок деп атасыз. Эгерде бул 12 миллион эмс коин количество чыгып, да 12 миллион чыгарып отурган бизде жол болгондо бунун баш этеги болбой калмак да. Эгерде бул анда отурган болсо, мындай да, Кайратбек эке, биздин арабызда Руслан Тойчубековичтин аксакалыбыз бар. Руслан Тойчубекович Орун кеңештин 2 жол депутаты. Ошол эле Финнадзордун министри, Калифорния университетинин профессору, академический наук, доктор экономических наук. Ошол именно криптовалюта боюнча законду ошол киши жазган. Кыргызстанда биринчи жолу банк ачкан киши. Ошол биздин бүгүнкү күндө МСН основательдеринин бири. Ал киши YouTube'да жүрөт сиздердин, мурдакы Финнадзордун башчысы экен го бул киши. Ооба, Финнадзордун башчысы, генерал-майор, Жогорку кеңештин ардак грамотасын алды. Жакында эле Садыр Нуркожоевичтин төш белгисин алды. Мынакей аны мен өзүм тактым аны. Өз колум менен таап бердим. Ал документациясынын баары өзүнүн үйүндө. Бул киши профессор. Ушул киши биздин компаниянын кеңешчиси. Ошол киши биздин компаниянын основатели. Ошол киши биз менен чогуу кетип баратат да. То есть ал Финнадзорго законду ошол жазып, Финнадзордун биринчи министри ошол киши болгон. Ошол киши жакшыраак билеби же мен жакшы деген сөз вопрос туулат да кээдечи. Кечээ күнү ушул боюнча да биз финансылык чалгындоо кызматына барганда айтты да, бул киши да жүрөт, бирок ошо суракта, эгер бул киши жүрсө, эмнеге МСН коинду сиздер каттабай жатасыңар десек, бизге толук документтер бере алган жок. Эми кишилердин барып сүйлөгөнү бул компаниянын эмесин билгизбейт деди да, документтер толук берген жок. Биз күмөнүбүз бар деп ошентип айтып атышты да. Анан жана кишини көрсөтүштү чын эле, мурдагы башчысын көрсөтүштү да. Азыр Бизден жооп 27 мартта кетиптир да. Быйылбы? 2024 жылы ОСО Бирик Туран ишмердүүлүгү ошо бизден токен ошо MC коинун каттоо боюнча бизде мыйзам бар, атайын виртуалдык активдер жөнүндө жана 4 эме бар да. НПА нормативно правовой акт бар. Ошого жараша биздин өзүбүздүн талаптарыбыз бар. Талаптарга ылайык ОСО Бирик Туран MC коинду каттоо боюнча толук маалымат, толук пакет документ берген эмес. Ошондуктан биз Финкөзөмөл тарабынан лицензия уруксат берүү бөлүмү тарабынан отказ берилген да. Биз тараптан ошо укук коргоо органдарына маалымат берилди. Азыр ошо доследственный проверка жүрүп атыптыр. Бизге башка маалымат бере элек. Ошо мен расмий баракчаларга карап, расмий кагаздарды көрүп, андан кийин сатып алууга чакырып кетет элем биздин жарандарыбызды. Ушундай алдамчылык жолго бизден каттоодон өтпөгөн виртуалдык активдерге ишенбөгөн мен чакырат элем. Сизге баягы алдын ала маалымат бербей турайын. Жакында мен өтө чоң сюрприз даярдап атам. Ошол тармак жагы боюнча. Эгерде башка мамлекеттен каттоодон өтүп, лицензияны алып туруп биздин мамлекетке келе турган болсок, биздин мамлекетте Финнадзор буну каттоодон өткүзүп бериш керек. Потому что биз башка мамлекеттен каттоодон өткөн криптовалютабыз.
Бул боюнча менде Кипрдан жакында Кудай өткөздөр, буюрса 15 Кипрдан. Биз Кипрдан өттүк, Евросоюздун документациясын колго бардыгын алдык. Бүгүнкү күндө Мекси деген биржа бул Финназорго караганда миллион эсе күчтүүрөөк бул биржа. Обороту 1 триллион 200 миллион доллар, 200 миллиард доллардын тегерегинде. Ошол биржа каттоодон өтүп туруп бизди киргизип атат да. Текшерип, карап, ошолор деле 12 миллион колесодан алар деле чыга турган болсо алар каттоодон өтпөйт эле да. То есть ал биржада бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң профессионал адамдар иштейт. Кадыр бактуу Мекси деген биржа. Ага чейин биз CoinSbit деген биржага киргенбиз. Ага чейин CoinDouble деген биржага киргенбиз. Андан кийин бүгүнкү күндө Мекси деген биржада барбыз. Эртеңки күнү Bybit деген биржага киребиз, Алла кааласа. Анан Binance'га киребиз. Ага чейин өзүбүздүн блокчейн системабыз болот да. Ушул биржалар бизди каттоодон өтүп ата турган болсо, биздин токендин баалуулугу болушу мүмкүнбү деген суроону мен Жолбек байкеге берейинчи. Жолбек мырза эмнеден таптыңыз? Маалымат табасызбы? Өзүң деле кирип текшерсең болот. GoPlusLab.io деген сайт. Бул крипторынокто мындайча айтканда авторитетный сайт, сканер кылат любой смарт-контрактты. И вот силердин контрактыңарды коюп, адресин коюп чыгарсам мына. Внимание дейт бирөө. Функция, mint деп жазыш керек эле, мята болуп Google'дан которулганда болуп калыптыр. Мына окуп эле берейин. Контракт содержит дополнительные функции выпуска, которые могут генерировать большее количество токенов, что приведет к значительным колебаниям цен на токен. Рекомендуется подтвердить у команды проекта, соответствует ли он. То есть бул функция бар, жок дейсиңби, там, ой, блокчейнде мындай болбойт дейсиңби, смарт-контрактта бул бар. Бул ошол чыгарып атканда, изначально чыгарып атканда ошо кошулуп кеткен да. Муну либо алыш керек болчу, либо жазабаш керек болчу. И бул жазалып калган. И бул уже не гарантирует, что бул 12 миллион бойдон калат да. Эртең күнү мисалы бирөөсүнүн мындай башы немножко айнып кетип, акчага көздөр күйүп кетип, дагы 1 миллионду чыгарып элге сатып туруп качып кетсе, эч ким эчтеке кыла албайт. Бул Tifcoin деле ошондой болгонбу? Tifcoin деле ошондой болгон, ооба. Еще плюс даже Мекс биржада бар деген это вообще это гарантия эмес это. И даже ошол эле даже себеби дегенде ошол даже дагы 1 миллион дополнительно чыгарып туруп эле Мекс биржага кирип сата берсе болот да. Потому что контракт бул ошону позволяет. Смарт-контракт ошону позволяет. А Исрадин болсо смарт-контракт билбейт экен, конечно, айта берет да, что жок андай болбойт деп. Плюс потому что сен мисалы Мекс биржага киргенде атпайсыңбы? Мекс биржа это гарантия эмес, дагы бир жолу айтайынчы. CoinMarketCap'ка чыккан тоже гарантия эмес это. CoinMarketCap'ка любой токен чыгат. Каяка чыккан гарантия? Бул жерден не только ошол бир жерге чыккан эмес да, а то, что булардын команданын кылган иши. Булардын айткан обещанияны кылган. Мисалы сентябрда элге айлык берем деген жок, эч кимге берген эмес. Ар бир жана холдер боюнча көбөйтсөңөр ошолорго 2008-төн төлөп берем деген, анын бирин берелик. Азыр уже аны эме деп атасыңар, Binance'га чыкканда беребиз деп атасыңар, туурабы? Дагы айтылган терсе анан Исраил мырза жооп берсе. То есть бул жерден понимаете, что изначально максат коёт да, токен чыгып атканда максат коёт. Хорошо, DeFi болсун. Эгер DeFi болуп, ошол жана мен айткан децентрализованный финанс болуп, ал жерден кредит берип, ал жерден ошол стейкингке возможность берип, ошол мисалы криптообмен иши ошол сайт жазалып, ошол кылынып аткан болсо, реально команда программист бар болсо, мисалы 10 киши же 4 киши болсо делечи, вот бул программисттерибиз барыбыз депчи. Анан ошолор болуп турса, анан биз айтабыз да, чын эле булар иштеп атыптыр депчи. Алар жокпу? Алар эчтекеси жок болуп атпайбы буларда? Даже өзүлөрү билбейт атко эмнени айтып атканын. Биз укмуш болобуз дейт, а бирок смарт-контракт экенин Исрадин өзү билбейт экен го. Блокчейн андай болушу мүмкүн эмес деп. Блокчейн кантип андай болушу мүмкүн эмес. Смарт-контракттан боло берет да. Исраил мырза, сиз кандай элейсиз мынакей? Бияктын жообуна калайм. Сизге коюлган дооматтарды. Смарт-контракт боюнча эмеске так маалыматты мен берейин сизге. Бир аз анча-мунча түшүнүү жок экен ал боюнча. Эмеске мен берейин, сиз угуп туруңуз мени жакшылап. Смарт-контракт деген эмнени түшүндүрөт? Мисалы азыр 12 миллион количество токен чыкканда, Кайрат байке угуп атабы? Угулат. 12 миллион эмскоин количество, 12 миллион количество чыккан. Ошол количество чыккандан кийин өзүбүздүн блокчейнибизди чыкканда, ошол Binance, ошол биздин блокчейн чыкат да, өзүбүздүн блокчейнибизди. Ошону 12 миллион эмскоин чыккан, биздин VMB блокчейнге чыккан эмскоин деле, VMB менен чыккан эмскоиндун өзүнүн блокчейнине обмен кылат.
ошону смарт контракт дейт. Ал 12 миллион добавка кошот турган эмес. Болгондо анын ордуна алмаштырып коет. Болгон ошол. койчу. Бирок могу именно ушуну айткан чыгарып коелу да. Эмнеге күлүп атасың? Бул эмнени айтып атат азыр? Причем тут Смарт админ? контракт? Нет, это вообще другое. Смарт-контракт деген это основной, мындай определениясы мындай. Смарт-контрактты эфириумдан башталган да, эфириум чыгарган. Ошолор негизи биткоиндин өзүндө деле смарт-контракт чыгарса болот. Просто баягы Сатоши Накамото ошону чыгарып атканда ради безопасности деп уруксат бербей койгон да. То есть изначально протоколунда смарт-контракт бар биткоиндо деле. Бирок аны жасаганга болбойт да. Мисалы биз барып биткоиндин блокчейнинде токен чыгара албайбыз да. Анткени ал смарт-контрактка не позволяет. А эфириум чыгып атканда вот именно ошол смарт-контрактты чыгарабыз бер жака. Ошону вот колдонобуз. Элдер токен чыгарсын, элдер там мисалы мындай дегенде ошол кезде биткоин чыккандан кийин элдин баары мисалы банковский секторго бөлөк блокчейн, там нотариустка бөлөк блокчейн деп баштаганда эфириумдун основной эмеси давайте ошонун баарын бириктиребиз дагы бир эле блокчейн кылабыз деген да. И ошонун ичиндеги код смарт-контракт деп аталат. Смарт-контракт это кыргызчага отургондо умный договор же болбосо акылдуу договор деп коет да. И то есть если биз аны чыгарсак, ал ошол жерге жазабыз да, договордун ичинде эмне жазылат? Сиз экөөбүз договор түзүп жатсак, ошонун ичине жазылат бүт условиялар. И бир жолу блокчейнге чыгаргандан кийин аны эч ким өзгөртө албайт. Анын ошонун башында жазып атканда анын ичине эмне договорго эмне условия жаздың, ошол ойдон калат. И жөнөкөй тил менен айтканда MC Coin'дун ошол договорунун ичине жазылган любой момент основательдер количество токенди неограниченно чыгара берсе болот. Функция mint деп жазылып кошулуп калган. А то, что сен жаңы элекен айткан, это экинчи антип айтпай жүрүп уят болосуң просто так. Сырач мырза. Бүттү? Мен сүйлөй беремби? Сүйлөсөң сиздик боло. Ошол смарт контрактты мага таап бериңизчи. Азыр кирип карап бериңизчи. Каяктан таап берейин? Эмнени таап Карап берейин? касан таасыз? Эмне негизин айтсыз азыр смарт Эмнени контракт. таап берейин? Эмнени таап 12 берейин? миллиондон башка. 12 миллиондон башка MC Coin чыгара берсеңер болот деген смарт контрактты мага таап бериңизчи азыр. Мына мен сага аудит сайтты көргөзүп атам. Что бул жерде жазылып турат, что коддун ичинде ошол функция бар деп. Понимаешь? Ошол жерде MC Coin 12 миллион количествоны башка нерсеге да алмаштырып койсо болот деп жазылып турабы? Чыгарса болот деп атат количествоны. Мына именно Мен MC сизге дагы Coin. суроо берип атам. 12 миллион MC Coin'дан тышкары дагы 12 миллион MC Coin чыгарганга смарт контракт жол береби? Жол берет. Анткени функция бар. Монетный двор деген. Муну кантип тактасак болот? Сиз Бул- ошону азыр мага жолдоп байга кантип талилеп бересиз смарт контрактты? Жок, могуну көргөзүп атпайм сайттычы. То, что силердин немеңерди. Бул аудит сайты. Сиз азыр эмне приложение ачтыңыз, мен көргөн эле жокмун да. Эмне приложение ачтыңыз азыр? Башында айттым го Go Plus Lab деп. Даже мен сага азыр ссылкасын жөнөтөйүнбү? Основатели ким? Кимдин? Основатели ким? Кимдин? Go Plus. Азыр эме приложение основатели ким? Причем тут основатели? Причем тут? Сиз азыр такта болгон мага сайтты алып чыгып атасыз, айтып атасыз ошол жерденчи. Ушул нерсе сайт 12 миллион количество MC Coin чыгарган уруксат берет деп мага бир сайтты көрсөтүп берип койсуз азыр мага. Ал сайт эмне негизинен айтып атасыз ошол сайтты? Потому что смарт-контракттын адресинде, коддун ичинде жазылган ошол функциячы. А бул сайт ошол любой токенди алып барып ичине салсаң, ошол смарт-контракттын ичинде эмне функциялар жазылуу экенин, притом сен кодду окубай туруп көргөзүп берип атат да, түшүндүрүпчү, ар бир функция эмнени аткарып атат. Каяктан топпойт атам. Сизге түшүндүрүп берип коеюнбу азыр? Кандай дейсиз? Биз азыр өзүбүздүн MC Coin'дин блокчейни чыккан кезде MC Coin'дин өзүнүн блокчейни чыккан кезде биз VM'дагы, мисалы Web20 блокчейн системаны 12 миллион MC Coin'ду өзүбүздүн блокчейнге алмаштырып алганга уруксат берет деп турат ал жерде. Жок, эмне? Сен кимди алдайын деп атасың? Эмне, өзүңдүбү же биздиби, мениби? Я. Ал эгерде сен алмаштырып алсаң проблема жок. Эгерде сен ал 5 функция эле алмаштырып алсаң болот. Анын эч проблемасы жок. Сен аласың дагы MC Coin'де BSK дагы, если даже ал функция болбосо да, аласың да нолевой адреске жөнөтөсүң.
сен өзүңдүн блокчейниңди чыгарасың дагы эле болгон жана CoinMarketCap болгондорго айтып коесуң, мына тиги эски BSKдагы немени сжигание кылдык, жөнөтүп ийдик нолевой адреске, а бул токенди мына бияктан чыгардык. Эми биздин токен ушул өзүбүздүн блокчейнде турат деп коесуң. Ал функциянын кереги жок, понимаешь? Mscoin өзүнүн блокчейн системасы чыгабы? Эгер чыгарсаң да, айырмасы жок. Жок, сен жанагы суроого жооп берчи, калп эле ар кайсы суроого секирбей. Бер, Жолдобек, бериңиз, жооп берейин. Азыр вот мен именно кодун табайынчы. Не коду? Ошо MCN коиндун өзүнүн коду. Коду да көрсөтүлөбү? Эмеде көргөзүлөт, BSKда. Башка суроолор жокпу? Ушул эле болду. Башка жокпу? Сиздер салыкта төлөп келатасыздар да? Ооба, налог төлөнгөн. Ооба. Салыкта төлөп келатасыздар, Компания. Бухгалтерибиз бар, өзүбүздүн юридический компания биз сопровождение кылат, генеральный директор бар, зарплата алышат. Алар налогторун төлөшөт. Бизде эң күчтүү бухгалтер биздин компанияда, бир аламда. А сиз өзүңүздүн ошо программирование жакта билимиңиз барбы негизи? Билимди сырттан алдык. Атайын окуу жайда өткөн эмеспиз, именно программист боюнча. А так билимди сырттан алдык да, изучение кылып. Жолдобек байке сыяктуу да. Эми мага суроо берип атат. Мен суроо өтсөм кандай болот? Эки жактан бир алып барсак кандай болот, Каят байке? Жок, без проблем. Суроо берсеңиз болот, мынакей азыр өзү да бирдеме издеп атат суроо. Биринчи суроо. Менин жанатан бери суроо бердиңиз, мен жооп бердим, мен суроо боюнча. Сиз Телеграмда айтып атасыз да, булар Байбитке кирбейт, шулуундар алдап Дубайга качып кетти дейсиз. Ошол суроомо жооп берип коюңузчу. Биринчи суроом. Эме Байбитке мисалы силер 1 миллион 200 холдерге жетебиз дедиңер го. Туурабы? Ошого жетсек эле Булар Байбитке кирбейт. Элди алдап атат деп айттыңыз да, булар Дубайга качып кетти деп. Ошол маалыматты каяктан алдыңыз сиз? Эмне негизинде алдыңыз? Жок, мен жооп берейинби? Тагы эле жооп берип коюңузчу, нары бери качпай эле. Силер мисалы 1 миллион 200 миңге жетсек Байбитке киребиз дедиңер го. 1 миллион 200 миң холдерге кантип жеттиңер? 1 миллион 500 миң ашып кеттик. 500 миңге. Ар кайсы кошелекке которуп атып жетпедиңерби, туурабы? Каят байке, мен буга суроо бердим да, туурабы? Ооба. Ошол суроого жооп берип койбойбу? Ошо жообун угалды эми Исраил мырза, сиз бердиңиз. Азыр жооп берсеңиз ошо кайдан Мындай да, хорошо, анда буга суроо бербей эле мен жооп бере берейин. Бул Байбитке чыкпаганын себеби доказательство того, что булар 1 миллион 200 миң холдер, даже 1,5 миллион холдерди булар искусственно жасап алды да. Ар кайсы кошелекторго которуп атып жасап алды. Мисалы бул өзү деле айтып отурат, бат-баттан 2 миллионго чыгарбайсыңарбы депчи. Прямойлорго отуруп алыпчы. То есть ошону искусственно көтөрүп атат да. А бирок отуруп алып эле жаңы эле баштаганда сөздү айтып баштап атат. Биздин 1,5 миллион холдерибиз бар деп. Это холдер эмес да, это деген просто кошелек да. Жөн эле кошелек. Ар кайсы кошелекке эле которуп койгон и все. Ал живой адам эмес. Ар бир 1 миллион, ар бир кошелектин артында 1 миллион, 1,5 миллион адам турган жок да. Өзү айтып атат 2,5 дейби, 3 миң киши. Макул 5 миң киши экен. 5 миң киши эле болуп атпайбы? А бирок анда эмнеге сен чыгып алып элге айтып атасың? Менин 1,5 миллион кишим бар деп. То есть холдерим бар деп имеется в виду. Холдер деген это держатель деген сөз. А держательди мындай которо келгенде инвестор деген сөз да. А бул болгон жерде айтып атат, что бизде деген 1,5 миллион инвестор бар деп. Сиз айтып атасыз, бул жөн эле кошелек. А бирок кайры Бир жок. тыйындан эле которгон. Бир тыйындан которгон BSKдан көрөбүз. А бирок кайры өзү эле айтып атпайбы? Биз деген 3 миң эле кишиге саттык деп. 3 миң эле кишиге бердик деп. Кайры өзү эле айтып атпайбы бул жерден, туурабы? Ал бекер бергени башына бердик деп атпайбы? Жок, ошо берген күндө деле реалдуу 1,5 миллион киши эмес да. 1,5 миллион кошелек. А булар ошондо получается 3 миң киши менен барып алып эле Байбитке чыгабыз деп атат. Эми Байбит глупый эмес да, Байбит бул жерде 2-3 жолу жооп берип атат магачы, что биз муну чыгарбайбыз. Сиз Байбитке кайрылдым деп атасыз. Мен кайрылгам, жазгам. Силер ушул адамдар ушинтип элге обещать этип атат. Силер ушуну чыгаргандасыңарбы десек, бир эмес 2 жолу жооп берди. Жок, биз чыгарбайбыз, чыгарбай элебиз деп. Азыр даже көргөзүп берем. Андан кийин качып кетти деген жөнүндө насчет. Мен ал жерде exit scam дедим. То есть это предварительный скам болду да, возможно. Возможно да. Сен мисалы Дубайдамын деп атасың, туурабы? Дубайдасыңбы азыр? Дубайдан деп бизге качан айттым мен? Сизге маалымат бердим. Жок, Дубайдасыңбы? Дубайда эмесмин мен. Каяктасың? Ал Стамбулда жүрөм, Түркия мамлекетинде. Стамбулдабы?
кечээ Кайратбек айтып Дубайда отур. дедиңиз Дубайда деген турбайсың. Мен айтып атам сизге. Биздин азыр 2-3 контрактыбыз бар. Ошо менен биз азыр Стамбулга келдик. Кайра 1-2 күндөн буйса Дубайга чыгабыз, Дубайдан Москвага барабыз. Анан Москвадан Кыргызстанга учуп Ошондо барабыз. кече Дубайда белең. Байбитке кирмейт айттыңыз. Кече Дубайда белең. Экинчиден булардын блокчейн чыкпайт. Булар блокчейн менен элди алдап атат деп айттыңыз. Туурабы? Эми ошол жооп берейинби кое тур. Булар үчүнчү айтып атасыз. Булар Дубайга качып кетти деп элдин башына айландырып атасыз. Андан чыккан сиз менин жеке жашоом үчүн киришип атасыз. Мындай, тигиндей деп ал уят сөздөрдү айтып эле коюн. Телеграмда баарын жаздырып туруп, так маалыматтардын баарын даярдап койдум. Эми мен сизге бере турган суроом. Буга чейин сиз кылмыш жоопкерчиликке тартып түрмөдө отурдуңуз беле? Жок, аны каяктан алып алдың сен? Бизге ушундай маалыматтар келди. Ошо маалымат алып келген адамың калпыч экен да. Получается. Эми жок, андай болгон эмес. Ал вот айтып атам го сага, ошол сага ким эме алып келсе, ошолор калпыч экен да. Ошондой болуп калса эмне кыласыз? Кандай эмне кыласыз? Биринчи болуп тур, анан ошолорду Жок, сизди психологический больной деген справканы эгер таап алып келип калса эмне кыласыз? Мен сизге суроо берип атам. алып кел, макул, алып кел, мейли. Алып келчи ошо. Мен да ошол справканы алып алганда тиги эмеге барайын. Пенсия алайынчы ошо мен деле. Туурабы? Я психологический больноймун деп албайм. Бирок Исрайдин токтосоң, мен больной болоюн, мен келесо болоюн, калпычы болоюн. Андан сен апапакай болуп калбайсың да. Туурабы? Андан сен MCN коюнуң лох коин эмес, биткоин болуп кетпейт да андан. Туурабы? Андан сенден бүгүнкү күнгө чейин кылынбаган иштериң кылынып кетпейт десили. Мен даже макул көкмө болоюм, мейли мен көкмөмүн. Болуп кетпейт да, туурабы? Же болуп кетеби? Сен мени Жолдубек келесо экен деп справка алып келсең эле, сен элдин баарына зарплатаны шатырата берип эле, MC коюнуң $500,000 болуп, Илон Маск келип сени кучактап кокуйгин Исрайдин мени жаның алып алчы дебейт да. Же дейби? Десе анда справканы алып келчи, анда биз да сүйүнөлү ошону. Илон Маскты көргүң келип жүрдү эле, көрөлү анда, туурабы? Мен сурооңо жооп берейин. Байбитке эмнеге чыкпайт деген суроого жооп берейин. Силер искусственно көтөрүп албадыңарбы количествонычы? Байбит мага бир эмес 2 жолу жооп берди. Биз аны чыгарбайбыз деп жооп берди. Анан силер ошонун негизинде мен булар чыкпайт деп атам. Андан кийин мен ошол эле бүгүнкү кечиндеги аудио звукта мен айткам. Возможно, Исрайдин Дубайга кетти, возможно. Может кеткен жок, может Кыргызстан деле. Бирок сен Дубайдамын деп Кайратбай экени кече алдап туруп, бүгүн Стамбулдамын деп атасың. А бирок кече дагы бүгүн дагы ушул эле комнатада отургансың. Получается. И мен сага айтып атканым себеби, силер элге вообще акча бере элексиңер. Же бердиңерби? Мисалы, сентябрда зарплата беребиз дегенсиңер, кана ошол акча? Бердиңерби? Ошо апаларга берип койсоң болот, мисалычы. Обещать эткенин. Бул биринчиси. Экинчиси, сен мисалы ар бирине 1,2 миллион холдер кылсаңар, тим эле 2008-төн ар бир холдер үчүн берем дегенсиң. Берген жоксуң аны дагы. До сих пор берлексиң. Эми аны элге айтып атпсың, типа вот Binance'га чыгабыз, ошондо беребиз деп атпсың. Андан кийинкиси, недавно сенин өзүңдүн жанагы айтып берген обещанияларың слишком близкий болуп атат да, мисалы, декабрда деп айтып атасың. Это уже большой сигнал да, что exit scam, силер скамга келтасыңар, уже элди кидайт эткенге. До конца эле момдайчы. Ошон үчүн мен айтып атам. Болдубу? Рахмат. Немчи жооп берип койсоңуз. Сиздин сөзүңүздү токтор. Биринчиден сиз айтып атасыз, лохкоин деп. Ошол сүйлөгөн сөзүңүзгө жооп бере аласызбы? Мына жооп берем, лохкоин. Бетиңе эле айтам, лохкоин. Кайратбек кандай дейсиз? Бирөөнүн чыгарган продукцияны лохкоин деп айтканга окуп берди эле буга. Мыйзам боюнча. Эми бул жеке өзү айтып, жоопкерчилик алып атат, жоопкерчилик алып атасың да. Алып атам эмне? Айтам, 110% гарантия мен лохкоин деп айтам. Не кыласыңар? Лох деген эмнени түшүндүрөт кыргызча? Жок, кое тур. Мен 110% гарантия сөзүмө өзүм ошо жооп беремин деп, полный ответственность менен сага айтып атам. Лохкоин не кыласың эми? Хорошо. Лохкоин деген сөзүңө азыр жооп берчи анда. Лох деген эмнени түшүндүрөт ал? Жок, мен сага суроо бердим го. Ошол полный жооп берем ооба. Не кыласың эми? Жок, ошол лох деген сөзүңө азыр түшүндүрмө берчи. Эмнени себебинен лохкоин деп айттыңыз? Лохкоин деп биз баягы тифкоин чыккан кезде биз прикол кылып айтып койгонбуз да, что бүт аферистик жана мошенниктик токендердин баарын лохкоин деп атап коебуз.
Ото ипай отому. Сиз ошондо аферисттер деп атасызбы? Ооба аферист, бул деле аферист, Бек Маты дагы аферист, берки үчүнчүсү дагы аферист. Эч кандай еврей жок, жөн эле булар калп айтып атат, отуруп алып элечи. Бу апаларды алдап атпайбы? Бир жаш бала жок ушулардын арасындачы. Макул 1-2 баланы зарплата кап келгендир, бирок бир момундай тим эле күйүп бышкан бала жок. Бүт эле апалар, эжелер бүт бардыгычы баягы сетевикте иштеп жүргөн. И булардын иштеген системасы бүт жанагы пирамида, схема понсо болуп калат да. То есть биринчилерине, ну типа эски вкладчиктердин акчасын биринчилерине берип, же болбосо бирөөдөн $1000 алып, аны кайра эле бөлүп берип кое берет да. Буга Исраил мырза кандай дейсиз? Мындай кылалы. Кайрат байке, азыр сизге мен офистин директорун берейин. Бир да жаш бала жототпой. Бүгүнкү күндө бизде 40 жаштар канаты бар. 40 бала бар. Мен офисте азыр барсаңыздар азыр иштеп атат. Азыр барсаңыздар офиске. Так, сен айтып атасың, бизде жаш бала жок, 2-3 баланы жумуш кала алган деп. Бүгүнкү биздин компания Жок, хорошо, хоть 40 бала болсун, хоть 50 бала болсун. Бирок основной силердин аудиторияңар кемпирлерби? Сен сүйлөгөн сөзүңө жооп бер да. Сен жаңы эле айтпадың, эки эле бала бар, булар иштеп аткан, анда айлык алып койгон болуш керек. Бир дагы жаш бала жок деп сен азыркы айткан сөзүңө сен кайра жооп берчи. Мен сага айтып атам, бүгүн компанияга бар. Ал жерде 40 деген адам иштеп атат, жаш балдарда. Жок, основной силердин аудиторияңар 250 студент бар биздин компанияда иштеген. Сен азыркы айткан сурооңо эле мен азыр сага жооп бердим. Ошого сен жооп берчи азыр. Эмнени айтып атасың? Жок, мына основной аудиторияңар кемпирлерби? Мен сага айтып атам, основной аудитория бүгүнкү күндө бизде жаштар. Кантип жаштар? Кемпирлер эмес, жаштар. Сен мен сага айтам, Кайрат байкени алдагы телеканал алып туруп офиске алып барчы эртең. Ошо жаштар бар экен, жок экен, сен ошол жерде өз көзүң менен көрөсүң. Сен кыз основания менен сүйлөп атасың. 1-2 эле баларды булар айлык алып койгон деп. Биринчиден сен ошондой сага сүйлөгөнгө сага ким укук берди? Биздин компания боюнча. Кыргыз Республикасынын закону уруксат берди мага. Мен жаранмын, мен любой сөздү сүйлөгөнгө имею право. Эмне кылып аласың? Хорошо, кайсы закон уруксат берди сага? Кандай кайсы закон? Не, мисалы сүйлөгөнгө болбойбу? Сен адамдын кадыр баркына шек келтирип сүйлөгөнгө болбойт. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш законопроект кабыл алынган. Жок, кадыр баркка шек келтирип салдымбы? Сен бүгүнкү күндө компаниянын кадыр баркына шек келтирип атасың. Хорошо. Менин кадыр баркыма шек келтирип. Хорошо. Сенин компанияңа сага шек келтирдимби? Я. Шек келдиби? Деп айтып берген. Шек келдиби? Мен сага берейинби? Шек келтирип атасың сен. Анда бара заявление жаз. Барып жаз заявление. Сен көрүнгөн жака. Сен туруп жамандап атасың. Булар Дубайга качып кетти. Анан тигиндей болуп кетти. Эми сен мени угуп тур. Жакшылап угупсаң, мен сен жанатан бери угуптум. Эми мени угуп тур. Мен компаниядан 12.000 адамга айлык бердим. 12.000 адамга. Менде кур сөз эмес, менде документациясы бар кол алдында. 12.000 адам айлык алдык деп туруп мага эмне кылган, мага кол коюп берип койгон. Биринчи, экинчиден сен айтып атасың. Булар iPhone 15 Pro Max алып берип кое турган болсо өлүп калмак, мактанып өртөп атасың. Биринчи, ошол сурооңо мен бүгүн видео материалдардын баарын даярдап, кимге iPhone Pro Max берген, канча адам бар, нарында сайдикте 200 000 сом бөлүп бердим. Андан чыкар 2 миллион 800 сом нарында бир кызды Түркиядан операциясын кылдырдык. Карлар үйүнөн берип атабыз, балдар үйүнөн берип атабыз. Биз миңдеген адамдардын турмуштарын оңдодук. Бүгүнкү күндө биздин проект Кыргызстан мамлекетинин бюджетине салым кошо турган проекттердин бири. Бүгүнкү күндө бул маалыматтар боюнча биздин президенттин дагы бүгүнкү күндө маалыматтары бар. Ошондо президент дагы поддержка кылып атабы? Сен айтып атам, сага айтып атам, сен айтып атасың. Бир адамга iPhone 15 Pro Max бергенде айттың беле? Чынбы ушул сен эмеспи? Айтчы ана. Президент да поддержка кылып атабы силерди? Мен сага айтып атам, сен сүйлөгөн сөзүң. Жок, азыр бул ушул эле суроого жооп берип кой, андан кийин мен жооп берейин. Я. Сен айттың беле, ушу бир адамга да булар 15 iPhone. Жок, кое тур, аны макул, азыр жооп берем. Азыр жооп берем. Президент силерге дагы поддержка кылып атабы? Сен азыр жооп бер. Могу суроомо жооп берип койсунчу, президент поддержка же сиз бериңизчи, президент буларга поддержка кылып атабы? Мен суроомо жооп бербейби? Азыр iPhone боюнча жооп бересиз. Жооп берем. Жооп берет. Азыр сизге президенттин эмеси барбы? Сен менин суроолорума жооп берчи. Исраил мырза, президент өкмөт тараптан же мамлекет тараптан силердин проектти колдоо болуп атабы? Ошого бир
биздин проектке бүт бардыгын каттардын бардыгын жазып жөнөттүк. Азыр күтүп атабыз. Именно биздин блокчейн мамлекетке эбегейси чоң пайда алып келет деген ишенебиз. Потому буга чейин ошо айтып жаткан блокчейн боюнча маалыматтарды берип атканда именно биздин блокчейн аркылуу Кыргызстан мамлекетине выбор өткөзсөк болот. Жогорку кеңеш президент шайлоо өткөзсөк болот. Именно биздин блокчейн аркылуу. Эми бул алда пландарды пландар жакында Кудай мырза Аллах Таала кааласа Ал ошондо президент бизге чейин поддержка кылып атат деген это жөн эле планда турабы? эми жакшы ойт элек план. Эми сен түшүнүктүү сен жооп бер эми. Эми ошо iPhone боюнча айтып койсоң. Мисалы, эмнеге мен антип айтып атам, потому что сен эч жерде көргөн жокпуз да бизчи. Андан ошон үчүн айттык. Кандай деп айттың? Сен айткан сөзүңө жооп бере аласыңбы? Угуп атасыңбы? Сен эч жерде айткан жоксуң да, көргөзгөн жоксуң. Биз мына укмуш телефон берип салдык деп көргөзгөн жоксуң да, турабы? И ошонун себебинде айттык деп атам мен. Бирбей сен өзүң оюңа маалымат чыгарып элге жалган маалымат бере бересиң сен анда. Эгерде көрбөсөң, билбесең, эмне үчүн маалымат бересиң жалган маалыматтарды анда? Эгерде сен Ушул жерден бир суроо берейинби? Эң жакшы суроо болуп атат азыр. Мен унутуп калам ато. Сен айтып атпайсыңбы, ушунча там канча бир мектепке эмне садикке жардам бердик дейсиңби? тең кылып алып барбайсызбы? Бул жанаттан бери мен бир да суроомо жооп берген жок. Хаятбекке бир суроомо жооп берген жок. Жооп бербейбин ушу 11 iPhone 15 Pro Max'ка. iPhone 15ке жооп бериңиз. Мына мен жай жооп берейин, Булар эмне себептен мен антип айттым. Мисалы, бул айтты да, типа укмуш биз тияка берип салдык, бияка берип салдык, мен тим эле кыйратып салдым, Кыргызстанды өнүгүтүрүп салдым дегендей эмелерди айтып баштады да, там прямойлорунан, андан кийин видеолорунан келген видеолордон. Анан мен айттым элге, эгер деле ушунча нерсе кылып салган болсо, бул если даже бир эле адамга бир iPhone берип койгон болгондо, Исрайдин анын ордунда тим эле укмуш мына могуга iPhone берип салбадымбы деп айтмак. Бул даже берген эмес болуш керек деген смыслда айткан болчумун да. Бул ошого жабышат, сен айтып салдың депчи. Берген болсо молодец, хорошо, молодец экенсиң. Сен ошол жана айтып атпайсыңбы 200 канчага? Ошолорду бергенге акча каяктан келди? Хорошо. Сен өзүңдүн оюңа келген эле маалыматтарды, жалган маалыматтарды элге бере бергениң оюңа алдыңбы азыр? Эмне болуп жалган маалымат? iPhone 15 Pro Max бул бергенде айтып өлүп калмак, элге мактанып деген жалган маалыматыңды моюнуңа алдыңбы? Мен эмненин эсебинде айткам ошону айтып атам мен азыр. Ошону кайра өзүм бугайынчы кайра. Сен өзүңдүн эсебиң менен айтып бересиңби сен? Сен бизден маалымат алып койбойсуң, биринчи мага чалып туруп маалымат албайсыңбы? Ушундай нерселерди кылдыңыз беле, ушундай кайрымдуулуктарды кылдыңыз беле деп сен айтпайт белең. Ана мен сага маалымат берем. Мисалычы, өзүң оюңа келген. Сен айтып атпайсыңбы? Сен өзүңдүн оюңа Мындай болгондо айтмак мында, укмуш болмок мында депчи. Мисалы анда мен деле айтайын да, мен деле айтайын. Израилдин угуп тур, мен деле айтайын. Мен деле азыр могу жерге ракета курам. Мен деле ракета курам, мен деле молодецкемин да, я. Азыр мен могу жерге ракета курам, эртең Марска учам. А бирок ага доказательство жок да эч кандай. О. Бул мени сүйлөп атат азыр. Бул дөө десем бейди отур го бул азыр могу. Жок, эмне деп атат да, эмне деп. Жөн эле жооп берчи, эмнеге iPhone эмне? Сен айттың беле? Жок, айткам, хорошо, аны айткам, бирок мен бул сурап атпай, сен эмненин основаниясында айттың депчи. А мен айтып атам, бул эч жерге эчтеке чыгарган жок. И плюс ошол эле мезгилде Израилдин ошонун ордунда болгондо, мунун ордунда болгондо. Бул аны чыгармак. Изучу кылып иймек, что вот мына мен берип салбадымбы демек да. Бул ошон үчүн чыгарбаган жок, ошон үчүн бул берген жок деп айттым да. И бул ошонун үстүнө минип алды да. Жолдубек берген жок деп салды, а мен канча бир миллионуна берип салгам. Жок, бул эми аба көп жерге эме кылганын айтып атат. Жардам бергени боюнча, кайрымдуулук боюнча. Эми сизге айтып атат да, эми бул ошол акчалар кайдан деп атасызбы? Кайдан деп атат да ошол акчалар? Элдин акчасыбы же өзүңүздөрдүн акчабы, же спонсорлордун акчасыбы, же инвестициябы? Ошол жооп берип койсоңуз Исраил мырза. Чет мамлекеттен биздин өнөктөштөрүбүз дайыма кайрымдуулук кылып турат биз аркылуу. Чет мамлекетте биздин өнөктөштөрүбүз бар. Андан тышкары биз өзүбүз дагы жеке ишкербиз. Өзүбүздүн каташыбыз бар, иштерибиз бар. Жаңыразым динде мынтип айтылат экен. Оң колуңду бергениңди сол колуң көрбөсүн дейт. Ооба. Ошондой тарихтен иш алып барабыз. Биз мактанып, анан ошондой бир кайрымдуулук кылганда, бир адамды алып чыгып алып туруп, аны мактанганыбыз бул мыйзамга жана бир кудайчылыкка туура келеби бул нерсе? Мына салмашчылык берип атам деген туура келбейт да. Анан бул Жолдобек байкем бир дагы маалыматтарды бизге чалып маалымат албай туруп, өзүнүн оюнда келген сөздөрдүн баарын сүйлөп атат. Биринчиден, биз буга айтып атат, бир дагы адамга айлык берген жок дейт. Биз 12 000 адамга айлык берип койдук.
Анда эмнеге мага жазып атат? Сентябрдан бери бербей атат. Жооп бере, анын жооп бере болсун. 100 адам 1000 доллардан айлык алды. 100 адам Европа отель, Токтогуло, Правда, Европа деген отель бар. Bunun баарын видеого түшкөн. 100 адам 1000 доллардан айлык алды. Андан тышкары 37-ге 40-ка жакын адам 3000 доллардан айлык алды. Биз бүгүнкү күндө кыргыз элиге эбегейси чоң пайда таап келдик. Өзүбүздүн платформабызды чыгардык, өзүбүздүн криптовалютабызды чыгардык. Биз мамлекетке салым кошуп атабыз, налог төлөп атабыз. Канча адамдар деген жумуш камсыз кылып атабыз. Өзүбүздүн областыбызга мамлекет адам бердик. Ага чейин, буга чейин Көкбөр Федерациясын колдоп, Баткен областын Көкбөр Федерациясын колдоп алып чыгып туруп президенттин кубогун уттук. Ал жака биз 3 машина подарка кылдык. Алар акчасы менен алды, 15 000 доллар. Баткенге барып туруп 650 кишини чогултуп алып туруп, 2 уй союп, Кудай тамак өткөзүп той бердик. Ал жакта губернатордун өкүлчүлөрүнөн бага чыкты. Андан тышкары мындан 2 жума мурда Талас областы Бакайта районуна барып туруп 1200 адамды чогултуп туруп, Кудай тамак өткөздүк. Ошол жерде 16 уй союлду. Ошол жерде кайрымдуулук кылдык. Райондо Наматбек деген айылдар бар. Ошол жака ун тараттык, май тараттык, ар кандай лапша эмелердин баарын жанагындай китлап, күрүч, рочкалердин баарын таркатып кайрымдуулук иштерин кылып атабыз. Андан тышкары садиктерге бөлүп бердик. Кайтадан Наматбек деген айыл бар. Ошол жерге мен өзүм айылым. Ошол жерге бүгүнкү күндө бизден мынаки спортко салымышып аткан Абай деген тренер бар. Ошого 1 машина алып берип койдум. Өзүм да Көкбөрү чаап жүргөн 12 балдар айылында. Айылымда ар бир балдарга 10 000 айыл чыгарып берип койдум. Тренер 10 000 сом алат. Формаларын баарын камсыздап бердим. Аттарын баарын алып берип атабыз. Биз мамлекетке салым кошуп койдук. Көпүрө курган жардам берип атабыз. Жол курган жардам берип атабыз. Канча деген адамдардын операциясын төлөп берип атабыз. Деген адамдарды кредиттерин төлөп берип атабыз. Бунун баардыгы факт менен. Сен эмне иш кылып койдуң мамлекет үчүн? Ошону айтып бер. Мына жаңы эле бул айтып атпады эле. Жаңы эле Кабыл болсун кызматтарыңыздар, жакшы абдан. жаңы эле айтып атпады эле. Видео материалдар бар. Жаңы эле айтып атпады Видео эле. материалдар бар. Видео материалдарын баарын даярдап туруп, мен сизге жөнөтөм. Ошону Жок, Кудай мырза, келсеңиз анан келткенде да бир чоң маек курабыз да, Кудай мырза. Жолдобек байкеме суроо берейин. Жолдобек байке, сиз кыргыз мамлекети үчүн эмне кылдыңыз? Мен эмне кылдым, моуну кылдым деп айтпайм да. Мен кылганымды эл айтсын. Жолдубек моуну кылды эле депчи. Ошол. Мындай да жаңы эле бул айтып атпады эле. Эме депчи. Мага ошо сүйлөп берчи. Эме депчи. Муну кылган деп айтып берчи мага. Жаңы эле айтып атпады эле. Жаңы эле айтып атпады эле. Биз деген там мусулманбыз, анан мусулмандын жолу менен там бир колуң бергенде экинчи колуң көрбөсүн депчи. Азыркы айтып өлө шилекейин чачыратып мактанып берген анда эмне болуп калды? Жок, эми бул дайырлы катары айтып атат да. Жок, сизге суроо берет, эмне кылдың эле деп атат да. Мен эмне кылганымды мен айтпайм да, эл айтат. Жолдубек моуну кылды эле деп. Эсили кылсам. Эл айткандай сен депутатсың да. Бир компаниянын астына бир токен чыгарып, элге пайданы түштүрө. Сен буга чейин токен чыгарыпсың, ошол туурабы? Аны экспериментальный токен чыккан, бирок аны эч ким алган эмес. Эмне болду? Эч ким алган эмес аны. Сатылган дагы эмес Эмне алды. үчүн сенин колуңан келбей койду? Эмне үчүн сенин колуңан келбей койду? Сен ошол чыгарып Мексика биржасына кир. Эмне үчүн? Ал сатылган эмес. Сатыкка чыккан эмес ал. Эмне үчүн сенин Мен чыгарган жокмун да, сатыкка чыккан жок да. Сен түшүнсөң мындай. Мен сатыкка чыгарган жокмун. Дагы айтып атам. Аны алган адамдар бар. Ким кен? Алган адамдар бар. И. Саткан адамдар бар. Ким Мен кен? сага айтып атам. Эмне үчүн Ким сен кен? токен чыгарып туруп, биз кылган нерсени кыла албай койдуң? Ошого жооп берчи биринчи. Жөн эле азыр урдуруп атат да. Ким экен ошол Алды алган? эле чыгарган эмен. Мен токен чыгаргам, бирок ал токенди экспериментальный Эмнеге чыгардың анда? Сен чыгарбаган, элге сатпаган токен эмнеге чыгардың анда? айтып атам го, эмнеге журулуп атат? Азыр эми Сырайдин мырза угуп алалы жоон. Июль айында былтыр 2023 жылы июль айында мен экспериментальный токен чыгарганмын. И ошол кезде мен ал кезде смарт контракт боюнча Solidity тилин үйрөнүп аткан кезим болчу. И ал кезде мен үчүн важный болчу да, чтобы ошону чыгарып көрүп, и ошону ошол жерге ичине там сайт добавлять этип, верификациядан өткөрүп, ошонун баардыгын кылгангача. Даже азыр кайсы коин экенин даже көргөзүп бере алам да. Анан бул айтып атпайбы, эл алган депчи, бул жөн эле урдуруп атат. Аты эмне экен, ошону айтып койчу. Эмне деген токен экен менин токеним? Мен токенин билбейт экен, мага маалымат А кантип анда эл кантип алат анда, если сен билбесең? Сен ошол сөзгө жооп берип койчу, анан айтайын мен сага. Сен сөзүңө жооп берчи. Эмне үчүн сен чыгарган токен эч ким албай койду? Эмне үчүн? Мен жаңы эле айттым го, мен чыгаргам. Экспериментальный токен чыккан. И болгону мен ал жерден Колуңан келбегендей. Потому что айтпайсың, колуман келбей койду деп ачык айтпайсыңбы? Карачы, тиги эмне иш кылдың мамлекет үчүн? Жооп берчи мага. мен кайсы суроосуна жооп берейин?
Биринчиси азыр Исраилдин жоон угалалы. Токенди эмнеге чыгардың? Эгер бизчилеп ишке ачыра албасаң, элге сатпасаң, эмне үчүн чыгардың? Экинчи суроо болсо, мамлекетке эмне иш кылып койдуң? Эң биринчиси, мен ал токенди дагы бир жолу кайталайын. Ошол токенди чыгарып аткан кезде Solidity деген язык программирования бар, который ошол типа Python, там C# деген сыяктуу эле программалык код да, язык. Ошону мен үйрөнүп аткан кезимде ошол экспериментальный кылып токен чыгарганмын. Мен үчүн важно был ошол кезде баягы ошол жерге сайтын добавлять эткенге, ошол мисалы блокчейн образовательде ошол пайда болгонго, ошол мен үчүн мен көрүшүм керек эле да. И ошону мен эмеден бөлүшкөнмүн. Өзүмдүн Telegram каналымда бөлүшкөнмүн. Мен ушундай токен чыгардым. Эксперименттик. Бирөөгө да сатылган. Бирөөгө да сатылган эмес. Мен даже азыр кошелектин баарын көргөзүп берем. И кийин даже ошол эле каналдын ичине мен айтканмын, мен токенди алып токтоттум, эч кимге да сатылган эмес, и эч ким да сатып ала албайт аны деп. И плюс бул айтып атат, эмнеге сен аны кылган жоксуң? Эми сатыкка чыкпаса ал болбойт да. Сатыкка чыкпаса, элге сатпасаң сатылбайт да. Сиз максатыңыз эксперимент катарына чыгаруу. Это эксперимент болчу да. Эми экинчи суроого. Сен айтпайсың. Азыр эми Исраил мырза, эми экинчи суроо. Экинчи суроону эметип алалы. Мамлекет үчүн эмне кылып койдуңуз? Эми мамлекет үчүн эми ар бир жарандын өзүнүн милдети бардыр, но бирок мен мону кылып койдум деп аны айткан туура эмес го. И бирок аны эл айтсын да. Биз өзүбүздүк жарандык кызматыбызды, жарандык укугубузду эле кылып келебиз да. Айтып берчи, мону кылдым өзүм айылым үчүн. Мына мен өзүм айылым үчүн тренериме автомашина подарка кылдым. Вапымды оңдоп бердим. Жолун акча бөлүп бердим. Көкбөр федерациясына акча бөлүп бердим. Мен айылымда 12 адам айлык алат. Ай сайын стабильный 10 сом айлык алат. Сен өзүң айылың үчүн эмне кылдың? Ошону айтчы мага. Өзүң айылың үчүн. Айттым го, мен уже канчанчы жолу айтып атам ушул сөздү. Эми Исраил мырза, эми мына угал, эми жол мынаке. Эмне кылдың? Ошону айтчы. Айылың үчүн. Мен эмне кылсам ошону эл өзү айтсын да. Мындайча айткандачы. Сен айт. Мен мага чок айттым. Туалет куруп койгон жоксуң. Сен бир туалет куруп койгон эмессиң сен. Азыр Жок, айтпайсызбы? Жок, угатам, ошо мен суротом. Айтып атат. Жок, мен аны айтканда эмне өзгөрөт? Мисалы, эмне өзгөрөт? Өзгөрбөйт. Сен мындай кылып койгон ишиңди барып туруп, мен кылган ишти кылып коюп туруп сен мени сындашың керек. Карачо, сенин билимиң барбы? Эмне билим? Кайсы окшайтып бүттүң сен? Мен бүткөн эмесмин. Угул атасызбы мырза? Бар бугулбай калды. Бүткөн эмесмин дейм, бүткөн эмесмин. Мен моюнча маалымат алып ал. Мен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияны 5 жыл окуп бүтүп, международный отношения китайский правоны бүтүргөм. Но бирок Андан тышкары 1 жылдан ачып, бирок сен ал деген бүткөнүң менен ал тебе ум не добавляет, друг мой. Сен угуп тур. Жок, ал сага ум не добавляет от этого. Сен угуп тур. Андан тышкары юракадемияда окуп мен билим алган 5 жыл. Менин билимим бар бакалавриат. Андан тышкары армияга службам. Армияга бардың эле? Барган эмесмин. Анан? Эмне үчүн барган эмессиң? Жөн Эмне үчүн барган эмессиң? эле? Эмне кантип жөн? Сен мамлекетке кызмат кылбай туруп, мамлекет деген сөздү сүйлөгөндөн уялышың керек болчу сен. Жооп берсеңиз. Жол. Хорошо, мен ошондой экенмин. Мен жана эле айтпадым беле мен сага. Мен жаман экенмин, хорошо. А бирок ал кантип сени апапак кылат? Мамлекетке кызмат өтөбүзүң. Жогорку билим бир токен чыгарыпсың, аны эч ким өзүң айылыңа төт куруп бербесең, кантип сен мени сындап атасың? Аны неге сындай албайм? Если сенин акылың жетпей атса, кантип сындабайм? Сен элементарный смарт контракт экенин билбесең, сен калпайтып элге урдуруп атсаң, анан мен кантип сындабайм, айтчы. Элди алдап атсаң, эжелерди килтеген, каарган адамдарды алдап атсаң, кантип сындабайм, айтчы. Сен аферист болуп атсаң, кантип сындабайм? Я. Сен мына бетиң эле айтам, аферистсиң сен. Сен вылитый аферист да, вот этачы. Сен элди алдап атасың, элдин акыркы акчаларын алып коюп атасың, бирок бирөөнө да акча берген жоксуң. Элдин баары жазып атат, сентябрда берем деген зарплатасын бере элек, андан кийинки акчаларды бере элек деп атат. Сен аферист болуп атсаң, элди алдап атсаң, мен неге сени сындабайм дагы, неге сенин көзүңдү чукубаймын, айтчы.
Сенин хоть билимиң миллион болсун, хоть там Мачачусты бүт да, мисалычы. Ну, типа, короче, уж Хогвартсты бүт, каягын бүт, балесин бүт да, Америкадан бүтүп кел. Бирок от этого сенин мозг тебе ум не добавляет. От этого сен белый болуп калбайсың, сен апапагай болуп калбайсың от этого. Сен как аферистсиң, вот и аферистсиң. Все болду. И хоть мен биринчи класстын билими болсун, мендечи айырма жок. Сен мен берген суроого жооп бере алчы биринчи. Сен жооп бере албай атпайсыңбы? Каяктагы эле бир нерсени эл мынтип койду, тигинтип койдук, ушинтип койдук, президент колдоп койду, Илон Маск келет дейсиң. А бирок ошол келеби деп факт сураса, сен ал планда дейсиң да, кайрачы, туурабы? Хорошо. Сен экранда мынтип айтып атасың. Исрайылдын айрышуу жерин айырып коём деп атасың. Айттыңыз беле? Жок. Мен эзели эме кылбайм да, Айырып коем деп айттыңыз Жок, беле? айткам эмес. Айткам эмес мен. Айтсаңыз айтыңыз. Жок, честно айтпайм. Мен эмени айтып коеюн ушул жерден. Мен эч убакта адамдарга мындай Жекелик өттүңүз беле? Жок, физически мушташам тепкилейм деп айтпайм да, анткени мушташпайм дейли мененчи. Өзүм мушташканды жаман көрөм да. Өзүң коргогонго духуң жетпейби? Иә. Мен сага айтып атам, өзүң коргогонго духуң жетеби сен? Өзүң коргогонго. Духум жетет өзүм коргогонго. Сен мен менен разына чыкканга даярсыңбы? Давай чыгабыз. Өлө саным болот. Чыкканга макулсузбу? Ооба. Чыкканга макулсуздарбы? Макулмун. Мындай кылалы. Сиз мына экексиз, сиз күбөсүз ушуга. О, мен күбөм. Мен сен менен разына чыгам. О. Сиз күбөсүз. О. Бирок только мыйзам чегинде печатка кийип туруп чыгабыз. Ушул баягы Рингке чыгасыздар, Рингке чыгабыз. Болду. Эме, Жолдобек байке, кол алыстык келиңиз, мындай достчулук мамиледе эле, жаман көрүккө эмес, достчулук келиңиз. Жок, мындай кылып коелу, мындай. Мына, Со, ошо менен. мен сизге ыраазымын. Жолдобек байке, менин да сизге белегим бар. Мындай душманчалык уруш эмес. Бир Мындай да. өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, сиз сүйлөгөн сөзүңүз үчүн, мен сүйлөгөн сөзүм үчүн сөз бердиңиз. Мага Жолдобек байке, сөз О, бердиңиз. мен бердим. Мен бир эмени айтып коеюн ушул жерден. Мага белектин кереги жок. Сен мага белек кыласың, когда сен жана апаларга айткан обещанияларыңды аткарасың. Вот ошол мага белек болот да. Мен сизге айттым, 12 миң адамга зарплата бердим деп айттым сизге. Азыр эле сиз айтып атасыз, берген жок деп атасыз. Андан чыга 100 кишиге 1000 ордон бергем. Андан чыккары 37 кишиге 3000 ордон айырып бергем. Сиз эмне айттыңбы мен азыр эле? О, айттыңыз. Мен күбөм. Сиз айттыңыз, далилдер бар, видеолор бар дедиңиз. Ошонун баарындагы аларда көрсөтөбүз. Каят байке, мага уюштуруңуз. Уюштуруп бериңиз. Все, болду. Все, даярданабыз, все. Все, болду анда. О, Сүйлөштүк мына. Жолдобек байке, эркекче сүйлөштүк. мына Кайрат байке турат мына. Биякта операторлорда турат, күбө бар. Операторларды алып барасыздар, тартасыз. Только эми мыйзам чегинде болот. Все, болду, сүйлөштүк. Сизге сүйлөштүк. Анда сиз менен маек бергениңизге рахмат. Бар суроого жооп бердиңиз. Эми кийинки берүүлөрдө жана рингде көрүшкөнчө аман болуңуздар дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей Исрайыл мырза менен да аябдан кызуу маек болду. Эми дагы бир чоң тиешелүү кызматтын өкүлдөрү менен дагы маек курабыз. Андан тышкары бул Жолдобек мырза менен рингде көрүшмөй болду. Эми ушулардын баары алда аябай кызыктар болгон турат. Рингде эки тарапты көрөбүз. Кимиси күчтүүсү жеңсин демекчибиз анда. Сизге да рахмат. Эми даярданыңыз сиз. Все, даярданам. Рахмат. Кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.